Урматтуу мусулман бир тууганым, билип коюңуз, өзүңүздү бизнесиңизди, өзүңүздүн соодаңызды өнүктүрүү максатында, өнүктүрүү үчүн исламды, динди үстүңүзгө мешок кылып, кап кылып кийгизип албаңыз. Сатуу жакшы болуш үчүн, соодаңыз жүрүш үчүн динди өзүңүзгө пайдаланып калбаңыз өз максатыңыз үчүн. Кээ бир адамдар ушундай, динде өзүнө тиешелүү максатын гана колдонот да, керектүү учурда гана колдонот. Өзүгө качан диндин пайдасы тийсе, ошол учурда гана динге жабыша коет, динден пайдаланат. Башка учурда башка амалдарды кылбайт. Парз амалдарды ар дайым кылбайт. Ошо керек учурда өзүгө тиешелүү маселени гана динден алган адамдар жок эмес. Жеке бизнести өнүктүрүү үчүн, соода үчүн динди, исламды үстүңүзгө реклама, үстүңүзгө кап, мешок кылып кийгизип албаңыз. Ичиң менен сыртың бирдей болсун дейт го. Сыртыңыз дин, ичиңиз өлгөн, акча, дүйнө үчүн бар нерсени кайтпаган адам болуп калбаңыз. Мындай окуялар келет го, Сулайман пайгамбардын доорунда. Бир куш көлмөктүн боюна келет экен, суу ичемин деп. Келип, караса жаш балдар суу чачышып, лай ойноп, көлмөктүн жээгинде ойноп жүрүшөт, жаш балдар чөмүлүп, баша кылып. Ан куш карап туруп, бул жаш балдар мага зыян бериши мүмкүн, зыян берет. Таш уруп коюшу мүмкүн, лай менен уруп коюшу мүмкүн, коюш жаш балдар кетсин, тынчыраак суу ичемин деп кичине күтүп турат экен. Күтүп тургандан кийин бага жаш балдар кетет. Кеткенден кийин эле биз сакал коюлган, салла кийилген бардык ордуна бир адам келип суу ичет экен. Эми бул шейх, мындай сакал шейхтерде болот, алымдарда, молдокелерде гана болот. Бул адам мага зыян бербейт, таш менен урбайт, лай менен урбайт, бул жаш бала эмес себеби. Мен барып бир суу ичейин деп, куш суу ичип жатса, баягыны таш менен уруп, бир куштун көзү чыгып кетет экен. Көзү көр куш Сулайман пайгамбарга арызданып барат экен, бул мени урду деп. Баягыны чакыртыргандан кийин буга дагы Сулайман пайгамбар адилет, кисас деген нерсе бар. Кандай кылган болсо ошондой нерсе менен өч аласын, анын дагы бир көзүн көр кылабыз, оёбуз дейт. Ошондо баягы куш айтат да: пайгамбар, мен мунун көзүнө алданган жокмун. Мул көзү виноват эмес, көзү күнөөкөр эмес, мунун сакалы күнөөкөр. Мен алданган маселем көзү эмес, сакалы дейт. Сакалын кырып салыңыз дейт. Мага окшогон куштар башкалар мунун сакалыга алданып калбасын дейт. Айтайын дегеним, урматтуу мекендешим, өзүңүздүн жеке бизнесиңиз үчүн, өзүңүздүн соодаңыз үчүн, жүрүшү үчүн дин деген, исламды өзүңүзгө кап, мешок реклама кылып кийип албаңыз. Ичиңизде ит өлгөн, сыртыңыз периште кылып көрсөтпөңүз дегени. Айтайын дегеним, ушул ичиңиз менен сыртыңыз бирдей болсун. Биз тиштерибизди мисвак менен жуудан мурда адамдардын этин жешти токтотушубуз керек. Бул гыйбат ушак токтот дегени.